Жаңы жылыңыздар менен туугандар, бүгүн 1-январь 2026 жыл силерге ушул кызыл китеп боюнча маселени айтып коеюн. Азыркы учурда кызыл китеп жоюлган, элдин баардыгы эле билип калды азыркы учурда. Анан кийин менин кызыл китебим үйдө барып ушу кадастр планга алмаштырабызбы дегендерге жок, туугандар, азыр силер алмаштырбайсыздар. Качан сатаарга келгенде ошол кызыл китебиңиздерди көтөрүп барасыздар дагы госреестрден башка кишиге, сатып алуучу кишиге оформление кылып туруп, анын ордуна кызыл китепти өзүнө алып калат госреестр. Анын ордуна ушундай кадастрлык план берет, туугандар. Көрүп турасыздар, бул кадастрлык план. Бул жерде QR код бар. QR кодун бассаңыз ушул эле бет чыгат. Бул жерде участоктун размери турат, узун туурасы, туугандар. Кандай размери, 4 бурчтукпу, 3 бурчтукпу. Анан кийин бул жерде индикационный код бар. Ошол кодду терсеңиз, сизде ошол участокто арест барбы, жокпу, банкка коюлганбы, коюлбаганбы, бүт маалымат ошол жактан алсаңыздар болот, индикационный коддон. Азыр сиздер госреестрге барганда сиздерге кызыл китеп эмес, только кадастрлык ушундай план берет, туугандар. Ошонун планын аласыздар дагы, анан кийин купли правда жүрөт. Ошо купли правда экөөнү алып туруп кете бересиздер. Анан кийин бул кызыл китеп эмес, туугандар. Элдин баардыгы кызыл китеп дей берет. Бул жөн гана, туугандар, альбомдун эле сырты, ичинде эч нерсе жок, көрүп турасыздар, Буну подземкага барсаңыздар 100 сомго эле сатып аласыздар. Бул жөн гана ошол главный документти ушунун ичине салып коюш керек. Жөн эле салып коесуздар, болду, туугандар. Бул эч нерсеге жарабайт, бул жөн эле 100 сомго эле салат. Эң главный нерсе ичинде. Турасыздар. Эгер сиздер кызыл китеп ала элек болсоңуздар, кызыл китепке тапшырып аткан болсоңуздар, комиссия менен чыгып аткан участокторго, анда сиздерге монтип чечим чыгат, биринчи мындай. Чечим чыгып туруп, ушу чечим негизинде кадастр ушундай план берет. Мурда болсо ушундай чечим чыкчы биринчи, токтом чечимдер. Анан кийин ушунун негизинде кайра кызыл китеп берилчи. Кызыл китеп берилбей ушундай кадастр план берилет. Сиздер башка бирөө сатсаңыздар дагы ушундай кадастр план берет дагы, купли продажаңыздар берет. Ошо купли продажаны аласыздар дагы, ошо кадастрлык планды көтөрүп туруп, бул эки кагазды үйүңүзгө алып келе бересиздер. Анан кийин подземкада мондай 100 сомго сатып алсаңыздар, альбомду ичине салып туруп, алып барып туруп санага ичине коюп коесуздар, бекитип коесуздар. Болду, туугандар. Эч кандай эме жок, коркунуч жок. Кызыл китебиң барбы, нең барбы деп сурабай эле ушундай мындан кийин кадастр планы болсо, кызыл китептин эч кандай кереги жок болот. Только ушундай кадастр план көрүп алыңыздар, туугандар. Көрүп алыңыздар, жакшылап көрүп алыңыздар. Бул жерде QR коду менен бүт нерселер турат. Барсыздар. Болду. Буюрса ошол дагы бир 4-5 жылдын ичинде кызыл китептердин баардыгы жок болуп туруп, ушундай кадастр планга өтүп кетет. Анан кийин сиздер не обязательно үйүңүздө сатып алсаңыздар, барып ушул кызыл китеп тапшырып, анан ушундай кадастр план алат элем деп ойлоп коюңуздар. Кызыл китебиңиздер үйүңүздө тура берет, 10 жыл болобу, 20 жыл болобу. Качан сатарга келгенде ошол кызыл китебиңиздерди госреестр алып калат дагы, сатып алуучуга ушундай бир гана кадастр планды берип коет. Все, болду. Ушу менен жумушуңуздар бүтөт, туугандар. Баарын түшүнүп алыңыздар. Мындан кийин кызыл китебиңиз барбы деңиз, кызыл китеп жок, кадастр планы эле бар дей турган болсо, все, анда нормальный без проблем деп барып өткөрүп сатып берсеңиздер болот.